ушул проблемабыз бул кымбатчылык болуп атат. Дүйнөдө бар жок кымбаттап атат. Өнүгүү менен кошо кемчиликтер дагы бар. Коомчулукта мандай өтө жакшы эмес да. Эң негизги көйгөйлөр булар жөлөк пулдар боюнча болду. Экономика менен өсүшү менен инфляция дагы өстү, кымбатчылык дагы пайда болду. Эл көбүнчө ошол боюнча дагы айтып атат, пособие, пенсия өлчөмү себеби уже жетишпей калды да. Да, ушул эле жылда пенсия пособиялар өстү, бирок өсүшүнү эл сезбей калды, себеби ошол эле базарга барып эле алар продукту алганда ошол эле акча бат эле кетет экен. Анан инфляциядан тышкары бир топ эле мындай эми майда десек дагы болбойт ал маселени. Мына билим берүү системада канча көйгөйлөр калды. Ошол эле 12 жылдык биз окууга өттүк, бирок тилекке каршы окуу куралдар дагы эле жетишпей жатат. Бала бакчага барганда оюнчуктар жөнөкөй нерсе жетишпей жатат. Университетке барганда студенттер ыйлап атышат да, контракттар өстү, аз келгенсип еще сабакка келбесең сага штрафты коет экен, 1000 сомго чейин. Ишылып ушундай көйгөйлөр бар, аны эл сезип атат. Аны айтпаса болбойт, жогорку кеңеште ушул маселелер дагы көтөрүлүш керек да. Элдин маанай учурда кандай болуп атат? Коомчулукта маанай ачык эле айтсам өтө жакшы эмес да. Себеби кээ ошол кымбатчылыктан кыйналып жатышат, орто класста жашагандар алар айтып атышат, биз дагы уже сезип баштадык. Ошо базарга эле барсаң эле уже бааларды биз сезип баштадык. Жакырда жашагандар, таптакыр эле жакырда жашагандар аларга өтө оор болуп атат да. 2025 жылы негизги эң жогорку көрсөткүч менен экономикалык жактан, социалдык жактан өнүгүүлөрүн байкадык. Ошондой эле ИДПнын көлөмүнүн өскөнү, мына мисалы 2024 жылы $2500 ар бир адамга $2500 тегерегинде болгон болсо, 2026 жылы $2800 тегеренет деген божомол болуп атат. Бул дагы болсо эми биздин кыргыз мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө бир топ алгылыктуу иштердин бири десек болот. Ошол эле учурда кандай кемчиликтерди байкадыңыз? Сиз эл күлөсүз, элди аралап жүрөсүз. Өкмөт, жалпы эле бийлик, аткаруу бийлиги эмнеге көңүл буруш керек? Кандай орчундуу, ор койгон бир кемчиликтер, кыйынчылыктар болуп атат? Өнүгүү менен кошо кемчиликтер дагы бар. Эми биз ушул жер-жерлерден, региондон шайланып келген эл өкүлү катары айтсак, айылдагы ошол эле сос объектилер, мектептердин жетишсиздиги, бала бакчалардын жетишсиздиги, ошондой эле жөлөк пулдардын, эми бир топ мисалы медицина кызматкерлеринин, мугалимдердин, ички иштер органдарынын бир топ айлыктары көтөрүлүп атат. Но ошого утурлай эле инфляция дагы жогору карап кетип атат. Бирок ошого атаандаштыкты күчөтүү максатында бүгүнкү күндө биз эми могул өзүбүздүн ички инвесторлорду, жеке ишкерлерди ушунчалык бир колдосок, биздин экономикабызга болгон дагы чоң салым болмок. Эми албетте өсүш бар, буну эч ким таң албайт. Экономиканын көтөрүлүшү, 3 эсе көтөрүлүшү, дүң процент ВВПнын да 3 эсе көтөрүлүшү, буну эч ким жок дей албайт. Бирок албетте өчүрүштөр бар. Мен ал жөнүндө эки ирет айтып кеттим. Биринчиси, бул болгон пособиялардын бүгүнкү күнү көлөмү өтө аздыгын. Эми 6000 инвалид 6000 пособия алып, ал 6000ге бүгүнкү күнү тилекке каршы толук түрдө продукт алганга да жетпейт. Экинчи, бул кымбатчылык маселени айта кеттим. Ошол азыр да айтат элем, бул кемчиликтердин бири. Биз толук түрдө өзүбүздүн ушул продукцияны бизден өзүбүздөн чыга турган кылганга бармай сайын биз башка мамлекеттерден зависимый болуп, ошол импорт бизде 80% болгонго байланыштуу. Ал жерде кандай өзгөрүүлөр болбосун, согуш болобу же доллар көтөрүлүп кетеби айтор, же бензин көтөрүлүп кетеби айтор, ушунун алкагында бизде да көтөрүлө берет да. Аны сөзсүз түрдө биздин бирден бир чоң ушул проблемабыз бул кымбатчылык болуп атат. Буну сөзсүз түрдө биз катуу көзөмөлгө салышыбыз керек жана колдон келишинче өзүбүздүн ичибизде чыга турган продукцияларга көңүл бурушубуз керек деп айтат элем. Андан сырткары жана сыртка чыгаруу, сатуу, экспорттоо аны дагы өз убагында, өз учурунда тез арада мындай тийиштүү нерселер кымбаттап баратса регулировка кылыш керек. Чыкканга тыюу салып туруш керек. Бул жактан бааларын регулировка кылып туруш керек. Ушул сыяктуу ылчам нерселерди кылганда гана бул бир иретке түшөт да. Азырынча эми ошол нерселерден бир аз артта калып атабыз. Ал боюнча эми баягы
бир ай бермесем, бир ай болбосо да бир жума өтүп кеткенден кийин мына мисалы этти, пока биздин жетекчилер киришмей сайын ал болбой атат да. Аны министрлик өзү эле ордунда ыкчам чече турган маселелерди артында узап калып атат да. Ошонун алкагында бизде бүгүнкү күнү проблема бар. Ушул нерселерди ушундай чечсе болот. Анан ошо элдин көбү ушул турмушка байланыштуу эле өзүңдүн үйүңдөгү эле балдарыңды өзүңдү тамак менен камсыз кылуу бул бирден бир чоң маселелердин бири да. Баягы эстеп албайт атам, пирамида Марвина деген бар го, ошол жерде биринчи эки чоң маселе өзүңдүн тамагыңды, тамак ашыңды чечмей сайын каякта интеллект, каяктагы башка развитияны сүйлөйсүң да. Ошол сыяктуу эле биз биринчи эң астыңкы эки ушу столбаны чечип алыш керек деп ойлойм. Бизде баягы майып адамдарыбыз бар да, жылдан жылга тилекке каршы алардын саны өсүп жатат. 221 миң биздин майып адамдар болсо, ошонун 37 миң экөө балдарыбыз да. Анан бизде реабилитациялык борборлор жетишсиз. Анан биздин жанагы бала кезинен биринчи топтогу майыптарыбызга, ошолорду караган адамдарга жеке ассистенттерге акча каражаты бөлүнөт да, төлөнүп. Ал эми баягы жалпы оорусу боюнча төлөнбөйт, бирок алар деле бирөөнүн багуусуна, көрүүсүнө муктаж да. Анан бир адам сөзсүз ошол адамга байланат. Анан жыйынтыгында эки адам ишсиз калып атат. Мен дагы ошону сунуш катары берейин деп атам. Ошол жалпы оорусу боюнча дагы биринчи топтогу майыптарга ошо жеке ассистент кызматын киргизип, ошолорго дагы төлөп берүү. Анткени жеке ассистент кызматын алган адамдар кийин пенсия курагына келгенде ошо пенсия алганга акылуу болот да. Бул жагынан да биздин жарандарга болгон жардам деп айтып кетким келет. Сиз эми ошол медицина тармагын жакшы билген адамсыз, министрде болуп ушул тармакты жетектеп калдыңыз дегендей, ушул 25-жылы эң негизги деген кайсы ушул багытта көңүл бурулбай калды? Эң негизги ушул 25-жылы сөзсүз аткарылышы керек эле, ушуну аткаруудан бир кечик калып бартабыз деген. Эми өзүңүздөр билгендей, биздин саламаттык сактоо тармагында 1996 жылдан бери реформа жүрүп келе жатат. Ар кандай деңгээлде улуттук программалар кабыл алынды. Анан бул реформа дагы эле саламаттык сактоо тармагы көп реформага муктаж. Ошол баягы бүт эле биздин үй бүлөлүк медицина борборлору, аймактык ооруканалар, тиш эмканалары, балдар ооруканалары, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлорун жалпы чогултуп туруп эле жалпы практика борборлору болуп калганда, анан бул кээде баягы чоң райондордо өзүнүн кичине терс кедергисин тийгизип атат. Анткени бул жерде бизде саламаттык сактоо тармагында элибизге жеткиликтүү медициналык жардам берүү максатында бизде сөзсүз түрдө жанагындай реформа жүргүзүп, ар бир кызмат өзүнүн кызматын аткарыш керек да. Өтүп бараткан жыл эмнеси менен эсте калды? Кандай бир жакшы жыйынтыктар болду? Кандай кемчиликтер болду? 25-жыл негизи эң биринчиден ушул Кыргыз мамлекетине тынччылык болду, чек араларыбыз бүтүн болду. Чек ара маселелери бардыгы чектелип, такталып, коңшу мамлекеттер менен мындан кийин сый урматта жашоого жакшы жол ачылды да. Ошондуктан эң негизгиси 25-жылы ошол мыйзамдар чек ара боюнча делимитация, демаркация боюнча мыйзамдар кабыл алынды жогорку кеңеште 7-чакырылышта. Андан кийинкиси мына жогорку кеңештин 8-чакырылышына шайлоо болуп өттү. Шайлоонун жыйынтыктары чыгып, 8-чакырылыштын депутаттары келип отуруп, шайлоо тынч, таза өткөнүнө бардыгы эл журт өзү күбө болду. Мына ушундай нерсе менен 25-жылы жыйынтыкталып атат. Анан арине экономиканын өсүшү, мына 10%дан жогору экономиканын өсүшү, ички дүң продукциянын өсүшү, бул да чоң көрүнүш. Бирок артык кемчилик жагы бул мамлекетте бүгүнкү күндө инфляциянын жогорулап кетиши, бир аз светтин, электр энергиянын тартыштыгы, ошондой эле күйүүчү майлардын кымбаттап кетиши бүгүнкү күндө эл менен жолукканда ушундай бир аз нааразычылыктар айтылып атат. Мына ушунун бардыгы 25-жыл менен жыйынтыкталып атат. Анан эң негизгиси мамлекетибизде тынч болду. Ошол 2026-жылкы күтүүлөр кандай болуп атат эми? Кандай бир чакырыктар болушу мүмкүн? 2026-жылы менин сунуштарым өзүм оюм, ошо эл менен жолукканда көп нерсе элден чыгат да, жакшы жагы да, жетишпей жаткан жагы да, бул практикадагы эл тарабынан айтылат. Бул ошол эң негизгиси электр энергиясы.
баягы электр энергияны бүгүнкү күнү жалпы Кыргызстан эмес, бул мисалы коңшу мамлекеттерде тартышып болуп атат. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндөн баштап ыкчам чараларды көрүш керек. Ошол электр энергиясын 26-жылга элге камсыз кылуу, жетиштүү кылып берүүгө башка источниктерди да издөө, ошондой эле керек болсо өзүбүздүн бюджеттен башка мамлекеттерден да импорт алуу электр энергиясына кандайдыр бир баягы каржы маселелерин караш керек. Анткени жетиштүү электр энергиясы бүгүнкү күндө болбосо, ал экономиканын да токтоп калышы, ошондой эле алыскы, ошондой эле шаарда жашаган элибиздин турмушундагы баягы нараазычылык пайда болуп калат экен. Эң биринчи ошол электр энергиясын караш керек. Андан кийин ошол электр энергиясын чыгаруу ГЭСтерди ошолорго чоң басым жасаш керек. Алардын куруу, мисалы Камбар ата бир маселесинде биз каражатыбызды аябай ошону тез арада бүтүрүү маселесин биз карап чыгышыбыз керек. Мына ушундай маселелерди ыкчам түрдө аткаруу бийлиги, министрлер кабинети иштеп карап жыйынтык чыгарыш керек да. Экономикабызда, саясатыбыздагы жалпы Кыргызстаныбыздын алдыга жылып атканы туруктуу бир жолго түштү деп уверен айтсак болот. Ар бир өрөөндүн өздөрүнүн баягы жеке ичиндеги маселелери көп. Биз эл менен жолугушуп, өз элдин көйгөйүн угуп келдик. Бирок жалпы жонунан алып келгенде ар бир айыл аймактык эмес, жалпы жонунан айыл жергесинин проблемалары окшош. Ошол эле суу маселеси, жер маселеси, пенсия пособияларынын ар кайсы шылтоон айтып кыскартылып аткандыгы, ошолордун үстүндө Кудай буйрса 26-жылы ишмердүүлүгүбүздө баягы точечно алып барабыз деп бел байлап атабыз. Курулуш тармагында биз абдан өсүшү бар. Бул деген 29% курулушта бизде өсүш темп бар. Жалпы ички дум продукциянын өсүшү 10,2% өсүш темпи бар. Бизде эгерде айыл чарба багытына карасак, сиздер жакшы билесиңер, быйыл 2025 кургакчыл жыл болду, суу аздыгы болду. Бирок ошого карабастан 2%га өсүш болду. Бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздук боюнча эгерде 4 жыл мурда биз 9 тамак азыктан биз эгерде 3 эле камсыздасак, быйыл биз 6-га жетиштик. 3 калганын биз 50%га чейин жеткизе алдык. Аны 2030 жылга чейин биз аны толугу менен жабабыз. Жол тармагында карасак, биз асфальттоо иштерин биз 2 эсеге көбөйттүк. Быйыл биз 1543 километрге биз асфальттоо иштерин жасадык да, бул реальный секторга. Энергетик тармагында бизде, сиздер жакшы билесиңер, энергетик тармагында бизде дефицит бар. Эмне үчүн дегенде, быйыл эле бизде керектөөсү 1 миллиард киловатт сааты ашканын биз байкадык. Эмне үчүн дегенде, бул элдер дагы потребление кылып атат, экономикада өсүп атканын, ишканалар, жумуш орундары түзүлүп атканын, ушунун баардыгын потребление кылып атканын биз көрүп атабыз. Ошон үчүн мына ушундай потребление көбөйүп, дефициттер бар. Бирок биз аны, президентибиз айтты, биздин 2028 жылга чейин биз аны дефицитти биз жабабыз. Эң негизги дагы биздин бул жыл дагы эмне менен эсте калды, биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну баштадык. Сиздер жакшы билесиңер, ал жерде 304 километр бар. Ушу 304 километр аралыкта биздин аймакта толугу менен иштеп атышат бүгүнкү күндө. Анан кийин Камбар ата 1 ГЭСин дагы, бир курулушун дагы мына өкмөт аралык келишимдин долбоорунда иштеп чыгып атабыз. Ал дагы ошол жумуштар башталып атат. Мына кыскача негизинен реалдуу сектордо экономикада өсүшү жалпысынан оң тенденциясы жана өсүү темпи болду. Бирок ошо менен бирге инфляция да өсүп атат, жарандар кымбатчылык болуп атат, баардык нерсе кымбаттап атат деп атат да. Эми бул дүйнөдө бар жок кымбаттап атат, азык-түлүк да кымбаттап атат, күйүүчү, майлоочу заттар деле кымбаттап атат, электр энергиясы, батарейлер да кымбаттап атат. Бирок биз ага карабастан биз дагы өзүн Киреше булагын да көбөйтүп атабыз. Киреше булагын көбөйтүп атабыз. Бүгүнкү күндө биз мындай айтканда баягы минимум, прожиточный минимум бар да бизде. Ошо бардыгына биз жеткиздик, өзү негизи пенсияны карасак, ошо жеткизип ашырганын жасап атабыз. Анан кийин биздин айлык маянабыз дагы, биз орточо айлык маянабыз дагы 18%га жогорулоду, бирок инфляцияны карасак, бизде 8,7 инфляция болот.